Урматтуу шайлоочуларым, урматтуу айылдаштар, 17 ноябрда мен шайлоого кетип жатам. Талапкер катары катталганмын. 15 номер менен Сайдулла Акбаров шайлоо округунан Урманов Жамшит Сатыбалдиевичке эгер татыктуу болсом добушуңузду бериңиздер. Мен ушул эле Серни Достук айылындагы бардык көйгөйлөрдөн кабардармын. Бардыгын билем, бардык ушул айылдагы тургундар менен көптөгөн тааныштарым аркылуу мен ушул жердин кулуну деп эле эсептесеңер болот. Андан сырткары илгерки депутаттар баштаган Гафургулам көчөсүнүн аспалын, Ахунбабаев көчөсүнүн аспалын, дагы 70 лет көчөлөрүнүн аспалындагы жолдорун бардыгын калыбына келтирүү, жолдон аягына чыгарганга аракет кылам. Өзүм салым кошконго аракет кылам. Аскар Атадагы бардык көйгөйлөрдөн мен ушул тургундар аркылуу ар бир ташынын, ар бир чөбүнүн кайсыл жерде турганынан мен ар дайым жаттан билем. Ушул эле көйгөйлөрдү биргеликте чечкенге ар дайым даярмын. Кызылжардын адырларынан тартып ушул жолго чейин кандай гана көйгөй болбосун, мен ушул чечип силерге жардам бергенге, айыл өкмөттүн ортосунда көпүрө болуп туруп бергенге аракет кылам. Андан сырткары лабораториянын территориясындагы бардык көчөлөрдөгү көйгөйлөр, тургундарынын жашоосу менен баарынан мен ар дайым кабардар болгонго аракет кылам. Мен Урманов Жамшит Сатыбалдиевич. Достор, ишенч билдирсеңер, мага добушуңарды бергиле. Мен бирөөнүн көлөкөсүнө кеткеним жок. Бирөөнүн туура жардам берип атат бардык эле досторум. Бирок мен бирөөнүн адамы эмес, мен өз ой пикирим, өзүм позициям, өзүмдүн тандаган багытым бар. Ар бир адам ушул менен, мен ушул ой пикирим менен, ушул позициям менен ар дайым мен урматка же сыйга ар дайым ээ болуп турам. Ошого талапкер катары көрсөтүлгөндөн кийин мен ушул сапаттарым аркылуу таанысаңар, добушуңарды бергиле. Эгер мен татыктуу болбосом, добуш бербей эле койгула. Мен дагы өзүм кемчилигим үстүндө иштеп кийинки шайлоолорго барамын. Эгер татыктуу болсом, 15 номерде кетип жаткан мен Урманов Жамшит Сатыбалдиевичке татыктуу деп эсептесеңер, добушуңарды берип, Кудай буйруп депутаттыкка барып калсам, Кудай кааласа ушу айылдаштарымдын жашоосунда кандай гана жеңилдиктер алып келүүнү көздөгөн болсом, бардыгына өз салымымды кошуп, көпүрө болуп туруп бергенге аракет кылам. Үйгөргө бейпилдик каалайм, өзүңөргө чын ден соолук. 17 ноябрь күнү шайлоолордо көрүшкөнчө, Кудай буйрса коштошобуз. Баарыңарга көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.